Бул видео сизди бай кылыш үчүн алынып жатат. Бул кандай десеңиз, Instagramдан кантип акча тапса болот? Жалпы Instagramды кантип монетизацияга улаш керек? Instagramдан кантип акча табабыз? Жанагы үйдө жатып акча табабыз деген нерсе бар го. Ошонун реально боло турган нерсеси. Бул видео бизде YouTube'да алгачкы видео болуп жатат жана Instagramды монетизацияга улоо, Instagramдан акча табуу боюнча кенен сөз кылабыз. Ошондой эле кандай катачылыктарды кетиришип атат, ошол боюнча дагы жалпылап айтканда digital маркетинг боюнча сөз кылабыз. Алгач эле мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Менин атым Эржигит Калилов. Бул медиа тармагында Instagramдан жеке брендти көтөрүү тармагында почти 2021ден бери десем болот. Негизи YouTubeга контент кылат болчумун. Бара Instagramдагы актуальный болуп аткан нерселерди анализдеп отуруп, азыр жеке бренд нишасында келип токтолдум. Жалпы эле мындай кылайын. Жеке бренд деген эмне өзү? Эмне үчүн жеке бренд азыр актуальный болуп атат? Ушул темада бир аз түшүндүрө кетейин. Потом жеке бренд боюнча дагы киребиз. Жеке бренд дегенде бул сиздин лицоңуз. Мурда бир 5 жыл мурда эмне болду? Бир эле услуганы, бир эле товарды сунуштагандар аз эле. Мындайча айтканда конкуренция вообще аз болчу да. Инстаграмга чыкпасаңыз деле, медиага чыкпасаңыз деле адамдар сизден келип ала берчү. Азыр 5 жылдан кийин эмне болуп атат? Именно азыркы учурда бир эле услуганы, бир эле товарды сунуштагандар көп болуп кетти дагы. Адамдар кайсынысын алат, кайсыды тандайт деген кезде именно сизди тандаш үчүн, сиздин услугаңызды алыш үчүн сиз эмне кылышыңыз керек? Лицоңузду таанытышыңыз керек. Лицону кантип таанытабыз? Сиздин ошол кесибиңизге берип аткан мээримиңизди, сиздин ошол жасап аткан жумушуңузду көрсөтүү аркылуу, ошол жумушуңузга берип аткан мээримиңизди көрсөтүү аркылуу эмне кылабыз? Лицоңузду таанытасыз. Бул адам ушул тармакта өтө күчтүү эксперт экен, же болбосо ушундай эмеси бар экен. Мындайча айтканда ишеним пайда болот дагы, именно сизди тандашат. Жеке бренд эмне үчүн актуальный болуп атат деген нерсеге жооп мына ушундай болот. Эми жеке брендти баштаганда эмне кылабыз? Кантип баштайбыз? Кантип жеке бренд аркылуу акча табабыз деген кезде мындай нерсе бар. Стратегиялык план, контент план деген рубрика деп мен көп айтам го. Мисалы, ошол нерселерди аныктап алышыбыз керек. Эки эле суроо: мен аудиторияма эмне берем жана аудиториямдан эмне каалайм? Мына ушул эки эле суроого жооп тапкан болсоңуз болду. Сиздин максаттуу бир аудиторияңыз болот, сиздин максаттуу бир жолуңуз болот. Мындайча айтканда сиз Instagramдан акча тапсаңыз болот. Мисалы, мен өзүмдүн бир проектим менен мисал келтирейин. Азыр жакшы кетип аткандардын ичинен Адеп Ашатын билесиздер. Бул диний фон мындай чакырды, эме кылды. Давайте бизге видеолорун тартып бер. Мен сенин видеолоруңду көрүп атабыз, эме кылып атабыз. Биздин максат эмне деди? Көбүрөөк адамга динди жеткизүү. Ушул видеолор аркылуу уже алар дагы билип атат да, жеке брендтин маанилүүлүгүн билип атат. Дин болушуна карабай биз дагы чыгалы. Биз дагы лицобузду тааныталы. Мындайча айтканда эми биз көзүбүз көнүп калган, дайыма угуп жүргөн устаздарды эмес, жаңыдан келаткан жаш жигиттерди, Египеттен, Иорданиядан окуп келген жигиттерди алып чыгалы деген нерсе болду. Хорошо дедик. Бардык сүйлөштүк. Алардын позициясы мага өтө жакты. Мисалы, эми бардык нерсе акчага келип такалбайт да. Кээ бир учурда эмне болуш керек? Сен акыретиңе дагы ойлош керек дегендей. Эми алар узун тема, но биздин маани бере турган нерсебиз, биз Адеп Ашатынын кантип көтөрдүк. Азыркы учурда 8000дей аудитория алып кирдик. Бул почти 1,5 айда десем болот. 1,5 айда 8000 аудитория. Жандуу болгондо дагы видеолорго кирсеңиз комментарий тарс, мындай толуп атат. Машалла, субханалла, молодец, колдойм, ушундай, в общем, диний чөйрөдөгү адамдар жазып атат да. Баары живой деген сөз. Негативдер почти что жок. Балким 1% болгон болушу мүмкүн, калганы жок. Эми ал жерде биз эмне кылдык? Биз аудиторияга эмне беребиз жана аудиториядан эмне каалайбыз деген суроого жооп издедик. Аудиторияга биз эмне беребиз? Түрдүү темаларда 5-6 чоң байкелер бар экен. Байкелер дегенде Египетте окуп келген, Иорданияда окуп келген. Ал байкелерди бөлдүк. Сиз намаз темасында, сиз орозо темасында, сиз мамилелер темасында, жалпы аял күйөөсү, досторду, жалпы коом менен ушундай мамилелер туурасында дедик. Дагы бир байкени арам адал маселесинде ушундай бөлдүк дагы. Ошол темаларда сиздер сүйлөйсүздөр, ошол темаларда эмне кыласыздар? Съемка болгон учурда ошол темаларга даярданып келесиздер дедик. Бул биздин элге бере турган нерсебиз. Эми биз аудиториядан эмне каалайбыз? Аудиториядан бизге катталсын, дайыма бизди көрүп отурсун. И ошол биздин чыгарган видеолорду дагы досторуна бөлүшүп, биз аудитория, жандуу аудитория каалайбыз да. Азыркы биздин ишмердүүлүгүбүздү дагы көбүрөөк адамга жеткирүүнү каалайбыз.
ушул нерсени аныктадык, ошого жараша стратегия план түздүк, ошого жараша съемкаларды койдук, ошого жараша бөлүштүрдүк, ошого жараша рубрика ойлонуштурдук. Азыркы учурда охваты 1 400 000 жетип калды. Бул бир айда стабильно кетип аткан нерсе да. Катталуучулар 8 000. Эми кринж видеолор аркылуу деле чыгып атышпайбы, баягындай TikTok тартып, бийлеп, ошол кринж видео дегенде мындай катуу айтканда мусор видео да. Ал нерседен вообще акча табыш кыйын, акча келбейт деле. Элестет, мынтип көтөрүлүш өтө оңой. Кыргызстанда тем более, мисалы бир шорта кийип алып туруп базарга барып мындай басып көр. Эркек бала болсоң деле, кыз бала болсоң деле кыска шорта басып туруп базарды аралап бас, же площадьты аралап басып туруп ошону съемка кылсаң, сен экиле видеодо уже тааныласың. Кыргызстан полный таанып бүтөт. Бирок эмне кылат? Сага реклама бербейт, башка кылбайт. Просто сени көрүп коет. Бул ушундай кылыптыр деп эле лайк басып коюшу мүмкүн, же башка кылышы мүмкүн, же комментарий жазып коет, болду. Бирок дальше монетизация дегенде, акча келет дегенде акча келбейт. Себеби ал кринж видео, ал мусор видео. Ал үчүн биз эмне кылабыз дегенде жанагы эле суроо. Кантип жеке бренд аркылуу акча табам дегенде мен аудиторияма эмне берем, эмне алам деген суроого биринчи жооп табабыз. Анан ошого жараша стратегия ойлонуштурабыз. Стратегиянын негизинде контент план ойлонуштурабыз. Контент пландын негизинде рубрикаларды ойлонуштуруп туруп тарс бере беребиз. Рубрика, стратегиялык план, контент план эмне үчүн айтып атам? Булар өтө маанилүү. Бирөөнү туурап чыкпаш үчүн, же болбосо өтө жакшы контенттерди кылыш үчүн бул өтө маанилүү. Кийинки видеолордо ушул темаларда кенен сүйлөшөбүз. Буюрса, азыркы биздин маселебиз кантип акча табат дегенде ушул эле нерсе. Эки эле суроого жооп табасыз башталышында. Хорошо, ер жигит, ушунча нерсени айтып атасың, өзүң деле акча табасыңбы дегенде, мисалга келтиргеним ошол Адеп Ашады бар. Дагы эки байкем бар. Байкем деген себеби уже иштешип, кыйла таанышып эметкенден кийин уже бизде эмне болот? Ага ине катары ушундай иштешебиз. Мен основной эркек кишилер менен иштешем, себеби өзүм эркек болгондон кийин эркекти эркек жакшы түшүнөт, жакшы мамиле, мындай тил табышабыз дегендей. Аял кишилер менен деле иштешип көргөнмүн, бирок аял кишилер менен аял кишилер иштешсе дагы жакшы болот деген оюм бар. Эми менин 3 проектим бар. 3 проекттин ичинен 2ден дагы 2 байкеде 2ден аккаунтты карайм. Ошондо 5 проект десем болот. 5 проект азыркы учурда өтө жакшы кетип атат. Жыйынтыктарын бул жакта көрсөңүздөр болот. Мен бул жолдо кантип кылып атам, кантип акча таап атам, аларды кандай жол менен алдым, алар кантип мага клиент болуп калды десем, мен эмне кылдым? Өзүм эле жеке брендимди өзүм кылдым. Лицомду алып чыктым, сүйлөп аттым. Инстаграмда ушундай менин услугам бар. Мен силердин инстаграмыңарды көтөрүп берем. Жыйынтыктары мынандай, менин клиенттерим мынандай болуп атат деп туруп эмне кылдым? Лицомду алып чыктым. Алар мен ошол жеке брендим аркылуу эле келди. Инстаграм аккаунтумду карасаңыздар, азыр балким сиздер караган учурда көбөйүп калышы мүмкүн, бирок мен ушул видеону алып аткан кезде менин 1200 эле катталуучум бар. 1200 дегени менен ошол аудиториядан акча таап баштаганым, даже 500 аудиториядан акча таап баштаганым. Мындайча айтканда, какой-то бир подписчик болуш керек, какой-то бир адамдар сен тааныш керек, андан кийин акча табасың деген нерсе жок. Сизде точно бир товарыңыз же точно бир услугаңыз барбы, сиз бир тармакта четко бир экспертсизби, болду. Акча таба бересиз. Просто сата алышыңыз керек, просто лицоңузду тааныта алышыңыз керек. Эгер тааныта албайм, мен баары бир билбейм же убактым жок деген болсоңуз, бизге окшогон специалисттерге кайрылып, акчасын бериңиз. Алар өз ишин кылат. Сиз бул экинчи азыркы кылып аткан жумушуңузду дагы кыла бересиз. Медиа азыр сизге клиент алып келип берүүчү өтө чоң күч болот. Баштадык, кантип акча табыш керек экенин айттык. Эми жеке бренддеги каталар кандай? Азыр көпчүлүгү ушул каталарды кылат да. Алардын эң башкысы тупо тартыш керек экен дейт да. Камераны алат, тартып баштайт. Планы жок, бир бара турган Б планы жок. Андан кийин бир жума чыгат, 2 жума чыгат, максимум 1 ай чыгат, 1 айдан кийин тып токтоп калат. Ошон үчүн контент план, стратегиялык пландар өтө маанилүү. Ал эми экинчи ката көпчүлүгү эмне кылат? YouTube'га да контент кылат, Instagram'га контент кылат, TikTok'ка контент кылат, кээ биркилер Telegram'га контент кылат. Алардын баардыгын кошуп алыштын кереги жок. Биринчи эле Instagram'бы Instagram'дан, TikTok'бу TikTok'тон, YouTube'бу YouTube'дан баштаңыз. Какой-то бир аудитория чогултуп, мындай бир ал жактан уже көзүңүз көнүп, медианы бир аз тилин түшүнүп баштагандан кийин акырын бирден платформаларды кошуп, акырын барышыңыз керек болот. Мындайча айтканда, баардык нерсени бир үйүп алсаңыз дагы тажатып ийрет да. Тез эле тажап калышыңыз мүмкүн. Үчүнчү чоң ката идеальный убакытты күтүү. Бул 99% адамда болот. Мен гарантия берип айтам. Себеби
менде мынандай нерсе болсун, менде мынандай акчам болсун, менде мынандай катталуучум болсун, или менде мынандай нерсе болсун, мындай нерсе болсун деп туруп тарс өзүнө дубалдарды эметип коет да, тургузуп коет. Анан ал дубалдарды ашып өтөм дегенче канча убакыт экенин унутуп калдым, бирок көп убакыттан бери мен баштайм, ана чыгам, мына чыгам деп жүргөндөр дагы деле жүрөт. А кече эле келип мен чыгышым керек, давайте иштешели дегендер уже чыгып кетти. Уже биз аларга аудитория чогултуп бердик, уже товарын сатып атат деген сөз да. Бүгүнкү видеону ушул менен аяктайлы. Мына ушундай ушул каталарды кылбаңыз. Жана эмне бере алам, эмне алам деген суроого жооп табыңыз дагы. Буйруса Инстаграмдан акча табып баштаңыз. Видео пайдалуу болгон болсо менин YouTube каналыма катталып коюңуз. Ал эми күнүмдүк видеолорду көрүп, ушул Инстаграмды кантип көтөрсөм болот, жеке брендимди кантип дагы өнүктүрсөм болот десеңиз, менин Инстаграмга өтүп, Калилов Эржигит десеңиздер чыгат. Ошол жерден Инстаграмга катталып алып, дайыма көрүп отурсаңыздар болот. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.